Туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүн биз Москвадан 300 км алыстыкта Костромский областка келдик. Бул жерде мынакей Ажакянын готовый бизнеси бар экен. Бул жакта сарайы бар экен, нар жакта үйү менен, бул жакта машинесин, бул жактагы мал жандыктары менен бүт бардыгын сатам дейт. Ажака, ассаламу алейкум. Эсоктарыңыз жакшы, Ажака? Алхамдулилlah. Бизнести сатайын деп атасыз. Ооба. Болду. Буюрса азыр жакшы кылып видеону тартабыз дагы. Иншалла сатылып кетсин анда үйүңүз, Иншалла. Биринчетин айтып көргөзө берели анда. Жүрүңүз. Биринчи сарайыңыздан баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жакта сарайыңыз бар экен, а? Канча баштык мал бар эми бул жерде? Азыр 34 баш мал бар. 34 баш мал бар. Так, 14 бука бар. Калганы торпоктор. Сигир, чоң сигири бар. Бир 7-8 чоң сигир, калгандары торпок. 34 башы бар бардыгы. Ошонун бардыгы ушул жерге батат. 55 мал багат. 55 мал батат бул жака. Ооба. Бул жагы зимний экен, бул жагы артындагы летний жер экен, Мынакта да, мынактан келгендерди мынак киргизебиз. Бул летний, а бияк уже зимний, жамгыр жайганда мунун ичине киргизебиз. Иштерин дагы сонун кылыпсыз, бүт такта экен астыда бүт, а? Сууукта эч нерсе болбойт экен. Жок, утеплет болгон мынакта. Кыскасы, ушунун бүт бардыгы кошулуп сатылат. Машинеңиз, мал жаныңыз. Машинаны ham кошуп беребиз. Могу газелди. Лидевит, могу лидевит сатылат экен туугандар. Газель лиде. Кошуп сатабыз иншалла. Кошулуп бүт бардыгы сатылат экен. Муну кышында мунун ичиге чөптү алып кирип жыябыз. Анан эки жакка салып беребиз. Эки жакта турат. Нар жакта бакыла турган букалар турат, нар жакта. Бул жагында? Ооба, бул 3-чү катар болот. Бuyakka бука байланат. Мунун да ойна. Мынелерге жаштары, нар жакка чоңдору, ошо 55 неме сыгат. Мал батат. Баш мал батат. Ооба. Жанагы чайкана иштеткендерге, мияса менен заниматься эткендерге өтө сонун экен да. Ооба. Жайыт кеңир экен бул жакта. Жайыт кеңир, аз тартабыз жайытты ham. Эч ким кой дебейт экен. Жок. Жазы менен ушул жакта чөп кеңир экен, а? Ооба. Анайы карагылачы. Мунун ичинде суу чыгат. Мына жерден суу чыгат. Малдарды сугарган кнопка менен эле келет. Былтыр успет кылбадым, баягы неме менен бардык малдын астына суу чыгарган. Бул успет кылбадым, бүйүл иншалла кылам деген план бар болчу. Бул участкаңыз канча сотик эми? 8 сотик болсо керек, походу. Үйдөрү менен полный 8 сотик. 8 сотик бүт документтери, бүт бар жогу бар. Бардыгы менин атымда. Бар жок. Так, бул жака теплица да кылып коесуз, а? Бар болчу, сатып алганда бар болчу. Иштетсе болот экен да, эми сиз неме кылып коесуз, сарай кылып коесуз, а? Ооба. Кичине огород кылса болот экен, момес бош жерлерге. Ооба, менин жерде. Так, биягы немеге да мен жерим, мунун ичи полный. Нар жагы кошунунуки. Так, могу границада могу чегара каша болгон жерлер бүт бардыгы сиздики. Нар жак машина турган жерлери бизге караштуу. Жанагы чөп чар наркы беркилерди ошол жака жыйып коет экенсиз да кышкыга. Ооба. Силерге айта кетсем, бул акам өзүбүздүн Арсланбаптан болот экен. Жакшылап сүрүштүрүп келсек, тууган чыгып калабызбы деп экөөбүз биякта тамашалап отурабыз. Карагылачы. Ушундай жерде үйдүн ичин бир сыра көргөзүп чыгайлы. Анан кийин малсалдарды да көргөзөбүз. Үйдүн ичи. Кели. Так, бисмилля. Карагыла, соленьяларды жаап, бул жака сонун кылып коюптур. Мон карагыла. Уйларды саап, бу жерде каймак сут кылам десеңиздер, аппаратурасы бар экен. Уй сай турган аппаратуралар бар экен атайын. Бул жака атайын склад экен, карагыла. Бар жокту жыйып, вообще сонун кылып коюптур. Теплый пол барбы жокпу? Жок, теплый пол жок. Теплый пол жок экен. Канча комната эми бияңыз? 3 комната үй. 3 комната бүт бар жогу евро ремонт болуп, мынакей отоплениялар бүт бардыгы иштейт экен. Башты газ менен иштейт бардыгы. Котел менен иштейт. Буну сыртынан көрүп эч ойлобойсуң да, иштерин сонун кылып жасап, карагыла. Могул турган мебель, себел бар жогуңуз калат. Бар жок калат. Мебелиңиз, телевизор, душ-пуш наркы беркилер кылынганбы? Бар жок кылынган. Мынакта бир көрсөтүңчү. Мынакта бир бир ажатанын анасы. Берде бир хана. Мынакта бир хана. Кеңири 3 комнат бар экен, а? Отоплениялары менен. Пластик окналар коюлуп туруп, потолоктор жасалып тур, а? Ооба.
Aha. Так, bismillah деп мына жаққа кіреміз енді. Душ, стиральный. Да, стиральный бар жоқ бар. Туалет, мынаке. Туалет. Шаардагыдан эч ким албайт экен. Буякта котел иштеп Котел атат. иштеп атат, котел. Жакшы, жакшы. Душевойду кылып, буякта сонун кылып коюптур. Сонун кылыпсыз экен. Кухняны мына жерде кухня бар. Так, мына. Кухняны көргөзүп коелу. Да. Плита бар экен, газ бар экен. Центральный газ бар. Вот, центральный газ бар. Центральный газ, Центральный свет. суон бар. Ыссы суу, сабыл суу. Скважина. Не, скважина, центральный суу. Өтө сонун. Холодильник моларыңыз бүт бардыгы калат. Бар жоқ калат. Стол. Бар жоқ калат. Мына кетип газ бар экен, свет бар экен, суу бар экен. Келип эле ушул мал жанды карап эле ушул жерде житти кылыш керек экен да. Так. Келебиз азыр. Келебиз азыр. Буяк кошунуну немес. Азыр. Кошуналар жөнүндө дагы бүт айтып беребиз. Бул жерде келип алып орустардын арасында өзүм жалгыз эле жашап каламбы деп эч кыжалат болбосо болот экен, Тегерек четте бүт ошо Асланбаптык чарбактык балдар дедиңизби? Чарбак, Оогон тала. Ошактык 7-6 үйлүк көчүп келгенбиз Москвадан. Бардыгыбыз келип чарбачылык кылганбыз. Мына жакта экөө бар, нар жакта экөө бар, нар жакта тажикстандык балдар бар. Бардык чарбачылык менен шугулданабыз. Кыскасы өзүм жалгыз жашап калам, наркы берки деп эч кыжалат болбосо болот экен. Жазында мына жерге машина сыйбай кетет. Эс алганы келишет да элдин бардыгы. Жылкы байлап бул жакта кымыз кылсаңыздар дагы өтө сонун нерсе экен да. Могу местага чөп жыйылат экен, кышкысын. Мал жандарыңыз бул экен, Малдар, Бул жакка да түшүп. Так. Могу малдын бардыгы сиздики? Şu 34 baş mal. 14'te buka var, 8 çoğun mal var, torpaklar var. 14'te ile 17'te pakriti büyül kaçıp kalgan mallar var. Boğaz mallar. Boğaz mallar. Yanvardan başlayıp. Yanvardan. O 14'te ile 17'te tam bile. Benim kesten çıkan. Ушул Москвадагы бизнесмендер, например, кааласаңыздар бул жака мал чалып келип, коюп койсоңуздар, могу мал салы менен ушул жерде карай берет. Жем суудан кандай болуп атат? Мисалы үчүн жемдерин каяктан алып атасыз малдарды? Жем доставка кылып берет şu жерге. Нерехте. Зона кылабыз, алып келип берет. Чөп дейм, зона кылабыз, өздөрү трактор менен алып келип мына жерге жыйып берет. Мына таштап коет. Таштап мына жерге жыйып чырайлуу кылып берет өздөрү. Акчасын эле которуп коебуз, болду, бар жокту өздөрү алып келип берет. Кыскасы фермерчиликке бүт условия бар экен да. Только жашап эле ушул жерде мал салды багып эле житти кылыш керек экен. Эми бунун баардыгынын акчасын канча дейсиз ажаке? Акчасын эмне кылбайлыбы, бир букалар тартпайлыбы? Жүрүң, болуптур. Букаларды бир. Бул эмне деген порода букаларды? Эмне деген порода? Баардыгы Костромской порода. Бул Костромской порода. Чисто ушул жердин букалары экен да? Местный. Өткөн жылы муну сосед сойду, 400 киле 450 киле, 400 киле таза эт кылды. Бир букадан. Бир букадан. Муну 1,5 жашардыктарды сойсоң 220-250 киле кылат. Анан жакшы багып 2,5-3 жашар кылып кылсаң, анда 350-400 кылат. Мен эң чоң букам 390 киле кылды. Таза эт. Жана айттыңыз да, Москвада мисалы үчүн 1 килограмм еттин баасы 500 рубль турса, бул жерде букаларды байлап, монтип кафе-сафе наркыга иштетсе, максимум 250 сомдон айланат дедиңиз да, Ошондой болот да, өзүң багып көрөсөң, энди биз сатып алабыз, мына өзүм сатып алдым азыр 600дөн. Энди өзүң малды багып чоңойтсаң, сага 600 сомдон түшпөйт да ал. Туура. Күнүнө 1 килограммдай вес кошот, бука баксаң. Ал деген 600 сом. Ошого сага келип түшүшү 30-40 миңге түшөт бир бука. Так, буякты бүт жауып койсуңар, чыкпай турат. Лишний нары берип баспай турган малдар. Муну балутанын эле суулары да молар, Суу. Чөп жайыт кеңир экен дейм ал жак. Могул жака даганза багып кете бересиз. Даганза кете бересиз. Эч киминдеби? Эч киминдеби. Мен жана өзүнчө эле кен кол экен да. Мунулар 1 жыл 1,5 жашардыктар мунулар. 1,5 жашар торпоктор, Ооба, торпоктор.
Мыналар бардыгы, оно тургандар бардыгы. Чоң малдар мыналар, чоңдор. Бул жаныбарлардын эт сүтүн немесин сүт немелерин не кылып атасыз? Бир жылы сүт сагып, сүт куйган идиш жок. Сатканы адам таба албай калды. Аха. Муну кайсы муну мал 20 литр сүт берет. Могу. Пикке чыкканда ооба. А. 20-25 берет. Анан жана бир осуган чоң малдар. Алар да 25-30 литрден берет. Койлорчу, койлор да сизге карайбы? Жок, кошунуки Койлор. койлор. Сиздики только малдар. Ооба. Чоң малдар. Ооба. Кана букаларыңыздын жанагындай парадисти, дадилдери. О, үйдө байланып турган мына мыналар. Мыналар 1 жашарды, 1 жашар, 1,5 жашардыктар. Муну 1,5 жашарлык бука. Ооба, мына. Ооба, мыналар. Аха. Мыналар 10 айлыктар бар, мына немелер. Анан букалар каны бакалар мыналар мына 1 жашар, 2 ай, 1 жашар, 3 ай болуп калды мыналар. Ону эң кичкенелери мыналар, кичкене мына 7 айлык болду мыналар. Мына кашка ооба, ушулар 7 айлык болду. Өзүм баякы чоң малдарды балдары булар. Костромской порода, чистый Костромской мыналар. Жакшы. 2 чоң мал бар, 2 чоң мал. Каган малдар бардыгы период. Жаш малдар. Каган малдар бардыгы период. 2 чоң мал бар. Мына чоң мал 6-чы атёл. Анан жана бир чоң мал бар. Ал эми 6 же или 5 атёл. Азыр эми бардыгы сүттөрүн ошондо эмне кылып атасыз эми? Үйдө эле ичилип наркы берке болуп атабы? сүттөрдү сатса болот азыр 100 сом литр. Анан азыр алып барып сатканы неме жоктугунан мен кичкене торпак алып келем. Фирмелер бар. 20 миң, 15 миңден торпак алып келем. 10 алып келем, 4 мал сагып туруп, ошо удобно болуп атат азыр. Чем саткандан көрө ошо Беркилерге корм дең? Корм, бесплатный корм. Анакей карагылачы. Бизнес кылам десең, любой жагынан возможность тапса болот. Пулун айтың эми бу жаныбарлардын канча общий сарай, үй. Мына 34 башы менен лидебиттен кошуп берем. Лидебит. 5 миллион 300 миң дейбиз. Анан келип толка келген адам менен торкулабыз. Телефонда эмес. Телефонда бир Альфард саттым, бир Кыргызстан номер машина саттым. Бардыгы эле телефондон сурап соода окшоп. Толка келсе 5 миллион канча дедиңиз? 5 миллион 300 дейбиз. Анакей туугандар, 5 миллион 300 алып келесиңер. Таяр сарай, таяр үй, аякта лидебит турат. Канча мал баш? 34 баш. 34 баш малы менен мынакей 5 миллион 300 деп атат. Мен Ажаканын телефон номерин жазып коем туугандар. Уктуңуздар. Кону кошуна бул жакта бүт өзүбүздүкүлөр экен. Суу бар экен, центральный газ бар экен. Келип эле ушул жерде мал жанды карап эле житти кылыш керек экен. Кааласаңыздар, малчы алып келип коюп койсоңуздар, жанагындай кафе иштеткендер, чайкана иштеткендер, малыңыздарды ушул жерде багып, ушул жерден союп, этин алып барып 50% арзанына еттер менен сону кылтырып кафелерди иштете бересиңер туугандар. Жүрүң анда Ажаке, бияка чыгайлы. Мына туугандар, жайытты көрдүңөр. Могул вообще без граница экен могул жерлерчи. Азыр эми күз болуп, чөптөр пышып, жатып калган малы жайында вообще чөп тизеден экен бул жерде, жайлоодогудай эле. Ооба. Могул жактан ошо токойлорго чейин барып малдар кеңири оттоп келе берет экен. Үйдүн шартын көрдүңүздөр, сарайды көрдүңүздөр. Кону кошуну айттык бүт бардыгын. Эми бул жагы выводты кылыш өзүңөрдөн. Туугандар, азыр биз Ажаке менен Нерехтанын центрине келдик. Бул жерде чайканасы бар экен. Эгерде ал жактагы сарайларды алып, миясаны каяка сатам дей турган болсоңуздар, мынакей Ажаке өзү айтып атат. Ооба. Миясанын бардыгын ушул жерде өзүңүз алып, чайкана иштете бересиз. Ооба. Мен өзүм Москвага барып, бир жума болду, эт алып келиптам. 550 рубльден Москвадан алыптам. Ким алып келип неме кылса, биз экөөбүз бир соседимен Костромада чайканасы бар. Алам аяктан алыптар. Экөөбүз башка, эт сатса болот. Мен өзүм алам эт. Анан айтып калдыңыз, биякта жанагы тажик туугандардагы көп көрөт, анан көп жашайт деп. Ошолорго бир эки ооз орусчадагы жанагы малдарды, стоимостторун бир сире айта кетиң. Мен айтайын. Ооба. Орусчадан түгөп калбайбыз. Айта бериң. Баарына барака да, эмне дейбиз эми? У нас там продажа, дом, который вы видели, дом, сарай, там 34 голов, там от 34 голов
14Б, там разные, вот этот, который вы видели, братья, там за все мы 1 300 000 спрашиваем. 5 миллионов. 5 миллион 300. Ага. И торг есть. Ага. И Газель. Л9. Вот этот «Газель» Л9, Ли-9 тоже да. вместе с этими, короче, вот. Да. Туда входит, короче, вот «Газель», который вот этот вы видите, да? 35 голов там коров и быков, сарай целый, дом там Дом, полностью да. условиями, там отопление, газ, вода, электричество, все есть. Да. Там джаит вообще прям, видите, да, на видео, очень большой. Да. Вот это за все, вот Аджака спрашивает 5 миллионов 300 тысяч рублей. Да. Телефон, номер оставлю под видео, можете смело звонить, торговаться, торг будет, да? Да. Все. Только здесь будет торг, на телефон торг не будет. По телефону, Да, короче, да, не будет. да, Вот да. приезжайте сюда, вот Да. Аджака, вот посидите вот Да. в чайхане, пару пиалов чай, Да, да, и иншаллах. будет торг, иншаллах. Да. Кирип, чайхананың ішін бір сірә көргізіп қойып, мынакей, Бисмилля. чайхана, бисмилля. Аджака, бұл жақта, мынакей, ол чайхананы 3 құдық деп бұл жаққа ашып, бұйырса, бұл жақта чал кемпірді алып келіп, бұл жақта эле жашайын, аяқта қиналып отырмыз деп, азыр ошол себептен бұл жаққа көчүп, могул жерден чайхананы ачыптыр. Аджака, қанчадан батат берге? Так, бұл жердегі 12 бір 20 адамдай болса керек. 20 адам батат екен. 20. Ашты басасыңар, как положено. Да, килограмм. Қысқасы біз сүйіп жеген тамақтардың бүт барын қылады. 5 бармағы бар, лағманы, шурпасы, Көзө шору, барды килограмм аш, бардығы болады. Ол, жаңағынтіп Құран оқытып, нарық беріп, мареке өткізем дей тұрған болсаңыздар, шарт мына столдауды жерге чоғылтаттағы, жерге соның қылып стол қылып береді, ушул жерде кеңір өткізіп бересің. Телевизорды қойдырып қойып тұр. Соның қылып, бұйырса мына продукталардың бардығын алып келдіріп қойып тұр. Biz adresin, Ajaka'nın çayxanasınдағы adresini жазып қойбыз. Нерехтаның центрінде екен, жанында пятерочка, нар жақта чижик, үстінде МФЦ, керекті нәрселердің бардығы ушунун тегерек четінде екен. Мынакей, Ajaka'нын телефон номерін қойып қойбыз, шала беришет, Ажака? Иншаллах. Болды. Мынакей, туғандар. 3 құдық чайханасына келсеңіздер, оның да қазан кебаптары жеп кетесің. Қарағылашы, чисто қол бала болып тұр. Машалла. Үш жердегі таксистері бар бұ, жердештері бар бұ. 3 құдыққа келе бересіңдер. Соның қылып атады екен мына.